Topçugül Şaydullayeva. Palto. Angeme. Mektepke beker giyim gelip, anı mugallimler okuçularga berbey özleri ile bölüp alıp jatıptır degen söz aile içine zamatta taradı. Mugallimler menen salgılaşuğa, aile içindeki urgaç attunun bari mektepti gözdöy jengin türü atırla jönöştü. Түштөн кийин мектеп алдына аялдар гана эмес, кемпир чалдардан өйдө толуп кетти. Кана деген үндөр, бирин-бири түртүшмөйлөр, мектепке кирүүгө жол жок. Эшикти 3-4 мугалим кайтарып турат. Сабактар токтоп калыптыр. Окуучулар жүрөт ар кайсы жерде чурулдашып. Мектеп ичинде болсо бир класска кирип алган 10-15 мугалим эки мүшөк гум жардамга чет элден келген эски кийимдерди окуучуларга кантип бөлүштүрүштү билишпей, ар бери ыргытып жатышкан. Бул жерде келген кийимдердин түзүгүрөгү деле калбады. А дегенде мектеп директору тандап алды. Андан соң эки завуч, алардан кийин мугалимдер өздөрү. Баары алып бүткөн соң калганын эшикте тургандарга эптеп септеп бөлө албай эстери болуп атат. Бирден бөлүп бергенге жетпейт. Эмнеси болсо да акыры кийимдерди мүшөк менен сыртты көздөй ыргытмак болушту. Ортого алып өздөрү бөлүп алышсын деди. Олбурлуу физкультура мугалими жарымдай түшкөн эки мүшөктү эшикке алып чыкты да, жарданып тургандардын бут алдына таштап койду. Тургандар жабыла мүшөктөргө жабышышты. Алган алып, албаганы албай бир паска тополоң боло түштү. Топ жоруга ыргытылган тарптай болгон мүшөктөр көз ачып жумганча ичиндеги кийим гана эмес, өзү да тыйпылы чыкты. Эл иргебей, колуна эмне урунса алууга аракет кылды. Бир малда тытылган мүшөктөрдү да тургандардын бирөөсү илип кетти. Кийим жетпей калгандары мектептин ичин көздөй атырылды. Мугалимдерден тартып алабыз дешти. Бөлүп алган кийимдердин кайда катарын билбей, мугалимдердин бири үстүнө кие калды, бири жаба калды, бирөө астына салып отура калды. Кийим тийбей калган эки кемпир көчө менен бир болуп сүйлөнүп баратты. Күм жардамың менен күмжан болгурлагыр. Илгери мындай кийилген кийимдерди кийгенден жийгенче элек, заманың түшкүр, адамдарды эмне кылып койду деген кемпирлердин бири заманга таарынды. Бу директор де ток мүнөз күтпөйбү? Жарымын эле ошо өзү алып койду деп атышат. Кемпирлердин экинчиси ач көзгө айланган, уят сыйты жок мугалимдерге наалыды. Аларды каргады, шиледи. Булар менен бирге бараткан кийим тийбей калган дагы бир аял, кемпирлердин сөзүнө кулак төшөмүш болгону менен оюнун баары башка деле. Мектепке, бекер кийимге байланышкан качандыр бир кездеги окуя анын эсине түшө берди. Ошондо да мектепке бекер кийимдерди алып келишкен. Азыркылардан айырмаланып, ал кийимдер жапжаң эле. Аны мектеп жетекчилери томоло жетимдерге, атасы жокторго жана майып окуучуларга таратып беришчү. Ошондо бул аял 3-4 класста окучу. Эсинде. Күнү бүгүнкүдөй эсинде. Буга кыпкызыл, топчулары жалтыраган жылуу, тукаба пальто беришкен. Класс боюнча ушуга гана тийген. Анткени кыздын атасы өлүп калган эле. Ошондо мектептин директору класс жетекчиси болуп келип, окуучулардын көзүнчө беришкен. Бирок пальтону алып жаткан кыз кубанганын ордуна өксүп ыйлаган. Эсинде, пальтону албаймын деп да айткан. Кемсинген, намыстанган, жетимдигин, атасыздыгын ого бетер сезген. Класс жетекчиси аял киши эле. Кызды кучактап бетинен өп жатып араң сороткон. Классташтары болсо анын партасына кагазга оролуп таңылган кыпкызыл эчкинде жок сонун пальтону карап суктанганын ордуна кыздын жанына даап жолой албай, аны аяшып, ошол күнү сабак бүткөнчө класстагы тентек балдар да шоктонбой, күлкүчү кыздар да күлбөй, атасы жок кыз үчүн баары кайгырып, томсоруп отурушкан. Азыр наалыганы басылбаган эки кемпирдин ортосунда келаткан аял мугалимдерди да, заманды да каргаган жок. Өзүн жаман көрүп турду бул аял. Эмне үчүн гум жардамга келген кийимдерди алам деп барды? Өмүр бою бирөөнүн берген жардамынан намыстанып чоңойбоду беле? Жана кызы чуркап барганынан келе калбадыбы? Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Топчугул Шайдуллаева.
öň goşta bawjalaşdyrgan Ernest Kıyas.